Ал эми ОРТ бул мектептин билими эмес да. Орус тилинде тапшыргандар дагы да көбүрөөк алтын сертификат алат деп айтышат. Сизде толкунама болду эле? Мен Жок. эми сизден интервью алып барсачы. Сиздин ошол тапшырып жатканда күнүңүзгө кайрыла турган болсок, Сиз качан тапшырдыңыз эле? жалаң отличник болуп жүргөндөр, 5ке окуп жүргөндөр кээде аз балл алып калышат дагы. 2-3 окуган албетте жакшыраак болот. Ошондо алтын сертификат алыштын формуласы айланып келип туруп эле эмне болуп атат? Саламатсыздарбы биздин YouTube көрүүчүлөр жана угармандар. Бүгүнкү биздин подкаст өзгөчө болмокчу. Анткени бардыгыбызга эле белгилүү болгондой, май айы жана ошондой эле жалпы республикалык тесттин тапшыруу учуру дагы жакындап калды. Айрыкча ушул бүтүрүүчүлөргө 11 класстарга өтө пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Бүгүн бизде конокто 2 жолку алтын сертификаттын ээси, азыркы учурда ЖРТга даярдоочу жаш эксперт, мугалим Сабырбек Маликов. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач эле өзүңүздү кыскача тааныштыра кетсеңиз. Окей, мен өзүмдү өзүм тааныштырып кетейин. Менин атым Сабырбек, фамилиям Маликов достор. Ошол 2 жолу алтын сертификат алгам, ЖРТге 2 жолу катышкан болуп калат, мындайга айтканда. Эми ушул учурда дароо эле ушул жерден суроого жооп берип өтөйүн. Окуучуларда же болбосо абитуриенттерде мындай суроо пайда болушу мүмкүн: эмне үчүн 2 жолу ЖРТ тапшырды деген. Мен биринчи мектепти бүтүп атканда ЖРТ тапшырып, анан алтын сертификат алгам. Андан кийин университетке тапшыргам. АУЦА деген университет, өзүңөр билесиңер. Анан 1 жыл окугандан кийин университетти алмаштырганга туура келген дагы. Анан кайрадан ОРТ тапшырып, анан кайрадан алтын сертификат болгон. Вот бул жерден сурооңорго жооп бердим окшойт. Эми андан ары улайын. Мен Кадамжай Семетей лицейинин бүтүрүүчүсүмүн. Ушундай. Сонун. Ал эми алтын сертификатты кандай адамдар, кандай окуучулар ала алат жана ал бизге кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Дароо эле ушул жерден баштайбыз, Дароо алтын сертификаттарды. эң мындай кызыктуу суроодон баштап кетелик. Макул, анда мындай кылалы достор. Азыр мен айткан нерселерди мисалы бул турат да YouTube'дачы азырчы, анан көрөсүңөр. Бу жылкы бүтүрүүчүлөр көрөт, кийинки жылкы бүтүрүүчүлөр көрөт. Баарыңарга айта турган нерсем мындай: алтын сертификатты эч кандай мындай акылдуу адам алат же болбосо дагы мындай гений адам алат деген нерсе жок. Алтын сертификатты жөн гана мындай аракетчил адамдар алат. Аракетин токтотпогон адамдар алат. Ошого алтын сертификатты мындайга айтканда баары эле алат деп айта алмайм. Бирок бир аз аракет кылыш керек болот. Даярданыш керек болот. Мисалы, өзүнүн темалары бар. Математикада болсун, кыргыз тилинде болсун өзүнүн темалары бар. Ошол темалардын баарын Адан Ыяга чейин окуп үйрөнүш керек да. Анан Адан Ыяга чейин окуп үйрөнгөндөн кийин анан кийин практикасы өтүп дегенде бул ОРТнын суроолору, ЖРТнын суроолору бул бир аз башкачараак суроолор. Дегенде өзүңүз деле тапшыргансыз, көргөн болсоңуз керек. Мындай бизде мектепте суралган кадимкидей суроолордон айырмаланат. Бир аз мисалы этичтин эрежеси эмне деген суроо келбейт да бул жердечи. Төмөндө берилген суроолордун же болбосо асты сызылган сөздөрдүн деген сыяктуу. Ошого бул жерде темаларды үйрөнгөндөн кийин бүт көнүп алыш керек суроолордун тибине. Ошондон кийин болду. Алтын сертификат алыш оңой болуп калат. Ал эми ушул дал даярданууда бизге мындай туура стратегия маанилүүбү, психологиябы же болбосо дагы да логика күчтүүрөөк жардам береби? Үчөөсү тең маанилүү. Үчөөсү тең. Кантип даярданыш керек экенин айтып берейин. Бул негизи алтын сертификатты аракетчилдер алат деп атпайбызбы? Анан алтын сертификатка даярданыш же болбосо мисалы окуучунун ошол 10-чу же болбосо 11 класста өзүнүн так бир максаты болуш керек. Так бир максаты болгондо кандай болуш керек? Мисалы, мен 11 классты бүтүрүп атканда бул университетке тапшырам. Же болбосо мен такыр эле Кыргызстанда калбайм, чет өлкөгө тапшырам. Же болбосо такыр эле ЖРТ тапшырбайм деген бир конкреттүү максат болуш керек. Бул менин оюмча окуучуда ушул жанагы 9-классты бүтүрүп атканда чыгат деп эсептейм да. Себеп дегенде мен колледжге тапшырып кетем, анан мен ОРТ тапшырам деп туруп 9 менен 11ди бүтүрүп кеткендердин айырмасы болуп калып атпайбы ошол жердечи? Анан 9ду бүтүрүп аткандан кийин калгандар калат. Булар ЖРТ тапшыруучулар деп эсептеп коебуз да. Анан ошол калгандар менен мисалы 10-класстан баштап уже ОРТга даярданып башташ керек. Анан бул жерде уже эмне болуп атат? Туура даярдануу башталып атат, стратегия башталып атат. Эмне кыласың? Бир стратегия түзөсүң даярдануу боюнча. Ооба, силер түзө албашыңар мүмкүн, силер билбешиңер мүмкүн. Ал үчүн азыркы учурда соц тармактар болсун, интернет аябай өнүккөн достор. Жөн гана издесеңер, мисалы YouTube'га жазып туруп эле, алтын сертификат деп издесеңер чыгат. Алтын сертификатты алгандар өздөрүнүн пикирлери менен бөлүшкөн, өздөрүнүн ою менен, өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкөн толтура подкасттар болушу мүмкүн, же болбосо толтура жөн гана интервьюлар болушу мүмкүн, же болбосо Инстаграмга кирсеңер деле толтура адамдардын өзүнүн баштан өткөн окуяларын айтып берет да. Ошого стратегияны кантип түзөм, кантип даярданышым керек, бул нерсеге кыйналгандын кереги жок. Жөн гана бирөөлөрдүн стратегиясын аласың, анан өзүңө ылайыктап туруп түзүп коесуң. Типа мисалы, сизге кечинде окуган ыңгайлуу болсо, ал айтып аткан болушу мүмкүн: мен эртең менен туруп алып окудум. Сиз эртең менен турганда окуй албашыңыз мүмкүн, сиз ошол нерсени эле кечинде
кечке жылдырып коесуз деген нерсе. Бул стратегия. Анан жогорку балл алыш үчүн көпчүлүк учурда ушул 10 класстан баштап даярданып баштасаңыз кыйналбайсыз. Мисалы 11 класска келгенде толтура темалар бар, практика бар, анан жетишпей калам деп кыйналып, андан кийин уже кыскасы выгорание деген сөз бар го азыркы учурдачы, ошондой болуп Дал. калышы мүмкүн да. Анан 10 класстан баштап даярдансаң, темаларды шашпай бөлүштүрүп алган болосуң. Мисалы 10 класста мен эмне дейсиң, мен базаны үйрөнөм. Мага аналогиянын канча түрү бар экендиги, окуу жана түшүндө кандай суроолор келиши керек экендиги, математика, грамматикадан канча тема келет, анан математикадан канча тема келет. Мен ошолорду базасын үйрөнүп алсам жетет бул жылга. Мисалы 10 класста бүт темаларды үйрөнүп алдыңыз, 11 класска келгенде ошолорду кайталап туруп эле практика кыла бересиз да. Ар кандай сынамык тесттерди жазасыз, же болбосо кандай десем, жалаңына практикадан турган курстарга барасыз. Анан ошондон эмне кылса болот, даярданып туруп жакшы бир балл алса болот. Анан психология маанилүү бул жерде. Бирок мисалы ОРТдун психологиясы кандай болот? ОРТда жакшы бир жыйынтыкка жетиш үчүн толкунданбаш керек да. Сизде толкундануу болду беле? Мен Жок. эми сизден интервью алып баштайчы. Ооба, негизи менин жыйыртуу баллым өзүмдүкү 205 балл болгон Ой. болчу. Анан толкундануу башталганда бир болгон. Мгм. Азыр башталат, 5 мүнөт калды, 10 мүнөт калды деп. Анан бирок башталгандан кийин ошол толук көңүлүмдүн баарын тестке койгон болчумун да. Сиздерде басым жасоо болду беле? Жанагы мисалы киргенде жанагы ЖРТ алып аткандар болот го. Мындай кыйкырып, мындай эч нерсе кылбагыла, кыймылдабагыла, тигиндей мындай деп мындай классты бир тынчтандырып алыш үчүн. Ооба, болгон андай нерсе. Мм. Бирок андан кийин алмашкан болчу. Алмашып, анан бизге өзүбүзгө окшогон эле студенттер келип, анан аябагындай күлүп жайнап, жакшы атмосферада өткөн. Анан психологиялык жактан дагы бул аябагындай чоң таасирин тийгизет деп ойлойм да. Ал эми сиздин ошол тапшырып жаткандагы күнүңүзгө кайрыла турган болсок, сизде кандай сезимдер болду эле? Мен жанагы учурдагы таасир этет, ошону дагы айтып коелу. Мисалы түшкө чейин тапшырасың, же болбосо түштөн кийин тапшырасың да. Сиз качан тапшырдыңыз эле? Түшкө чейин. Түшкө чейин тапшыргансыз. Бул сиз үчүн артыкчылык, Ооба, плюс болгон. Кээ бирлер үчүн неме деп айтышат го, түштөн кийин тапшырып атканда уйкум келип калат, же болбосо тигиндей мындай ар кандай кошумча немелер, факторлор бар. Мен ушул кыйналбаш үчүн, ОР тапшырганда толкунданбаш үчүн бир фактор бар. Бул көбүрөөк пробный тест тапшыруу. Ошол алтын сертификат алгандардын же болбосо жогорку балл алгандардын көпчүлүгүнөн сурай турган болсок, мен аябай көп пробный тест тапшыргам деп айтып калышат. Сынамык тест тапшыргам деп айтып калышат. Мисалы сиз өзүңүз канча жолу тапшырдыңыз эле? Мен 10 жолу тапшырсам керек эле 10 жолу. тест. Ооба. Мен мындай ишеним менен айта алам. 90% ишеним деп айтайынчы. Сиз 20 жолунан көп тапшырсаңыз, алтын сертификатка мүмкүнчүлүгүңүз болмок, шансыңыз болмок да. Эмнеге айтып өтөм? Мен мисалы өзүм 30дан көп тапшырдым окшойт пробный тестти. Анан мен мисалы ОРТга киргенде эч кандай толкундануу болгон эмес. Такыр эле толкунданган эмесмин, эч кандай корккон эмесмин. Мисалы башында кыйкырып бир аз басым жасап алышат. Анда деле мындай мага баары бир дегендейчи. Анан мындай нерсе сезгендин кереги жок да. Биз эч качан мындай кинодо эмеспиз. Анан кээ бирлер бар, өздөрүнүн ошол ооба жашоодогу биз негизги башкы каарманбыз. Бирок ошол жерде баары эле мени карап атат, могу тестке киргендердин баары мени карап атат. Мен эмне кылам, мен кантем, мен тигиндей толкунданып, ошолдун аркасынан көп баллын жоготуп алышат, же болбосо көп убактысын жоготуп алышат да. Ал жерде баары өлдүм же калдым деген нерсе менен жашап атат да. Мен ОРТдан жакшы балл алышым керек, эч ким бизге көңүл бурбайт. Ошол көңүл бура тургандар эле жанагы байкоочулар залдагы. Башка эч ким бизге көңүл бурбайт, ошондуктан эч кандай толкунданганын кереги жок, достор. Толкунданууну жеңиш үчүн ошол көп сынамык тест тапшырышыңар керек. Бүт жанагы алтын сертификат алгандарды, же болбосо аябай жогорку балл алгандарды сурап көрсөңөр, мен көп пробный тест тапшыргам деп айтышат. Ошого жанагы айтып өткөндөй эле Адан Яга чейин үйрөнөсүңөр бүт нерсени, анан пробный тест тапшырасыңар. Болду. Ошол нерсе менен анан пробный тест тапшыргандан кийин ошол катачылыктардын үстүнөн иштеп туруп эле чечип койсо болот экен да. Анан мисалы Адан Яга чейин үйрөнөсүң дегенде мындай аябай сонун үйрөнүшүң керек. Теориянын баардыгын. Теориянын баарын. Бизде азыркы учурда мындай нерсе неме болуп кетти, популярдуу болуп кетти. 20% теория, 80% практика, же болбосо 0% теория, 100% практика. Практика менен бир нерсе үйрөнүш үчүн теорияда бир нерсе билишибиз керек да. Ошондуктан теорияны да 100% үйрөнгүлө, анан практиканы да 100% кылыш керек болуп атат. Ошондо 200% өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү колдонушубуз керек болуп атат да, өзүбүздүн күчүбүздү жумшашыбыз керек болуп атат. Кечээ күнү бир окуучу кайрылды мага. Агай, менде аналогиям 9. 20 суроодон 9, окуу жана түшүнүүсү 10 суроодон 7, окуу жана түшүнүүсү 30 суроодон 16.
Дегенде 9+7 аналогиясы менен окуу жана түшүнүүсү бирдей болуп калып атат. Көпчүлүк учурда аналогия көбүрөөк болот, окуу жана түшүнүү азыраак болуп атпайбы окуучулардачы. Бул дагы ошол көп китеп окуп алганыбыздан. Анан грамматикам болсо аябай сонун дейт. Менин грамматикам сонун, ошондуктан мен аналогия менен окуу жана түшүнүүнү кантип көтөрүшүм керек, ошол боюнча бир кеңештериңизди берип өтүңүз деди. Мен ал окуучуга чын дилимден жарым саат убактымды бөлдүм. Жарым саат убакытта мен окуучунун бүт кемчиликтерин аныктап бердим да. Эмне кылдым? 6 суроодон турган тест жөнөттүм. Жалаң гана практикалык грамматика. Ал окуучу Мм. менин практикалык грамматикам аябай сонун деп айткан да. Анан 6 суроодон турган тест жөнөттүм. 6 суроонун 4өөсүн ката кылды. Экөө эле туура болду Экөөсү эле ошондо. туура болду. Бирок ал Мм. менин практикалык грамматикам аябай сонун деп айтып атат. Демек мындайга айта турган болсок, бул 30 суроонун 5 туура кылат да. Ошондой болуп калабы? 6 суроодон 2 болсо Ооба. 6 көбүйтүлгөн 5 10 болуп калат экен, то есть 10ду туура кылат. Ошондо биз окуучулар даярданып аткан абитуриенттер өздөрүнүн туура анализ жүргүзгөндү билишпейт. Ошого теорияны Адан Ыяга чейин үйрөнүш керек деген нерседе Адан Ыяга чейин сонун кылып үйрөнүш керек. Мындай галочка үчүн үйрөнгөндүн кереги жок. Өзүң үчүн аябай сонун кылып үйрөнүш керек болуп атат. Вот. Ошондо алтын сертификат алыштын формуласы айланып келип туруп эле эмне болуп атат? Теорияны Адан Ыяга чейин 100% үйрөнүш керек. Ошол эле учурда 100% практика кылыш керек. Анан курстун эки канаты болгондой эле ушул сөз аябай жагат. Бир тарабы билим, аракет боло турган болсо, экинчи тарабы дуа. Сөзсүз эле биз эми Кыргызстанда басымдуу бөлүгүбүз мусулманбыз, ошого мусулмандар көп көрөт деп ойлойм. Дуа кылып 5 убакыт намазды окусак, менин оюмча аябай сонун болот. Ийгилик жылмаят да. Ооба. Ошентип айтам. Дагы бир кошумча нерсени айтып өтөйүн. Биз окуган мектепте мындай болуп калды. 11-класста бир бала аябай аракет кылып калды. Аябай сонун аракет кылып калды. Биз түндөсү матчка турат элек. Чемпиондор лигасынын матчы болот, чемпиондор ойнойт. Анан ошол матчтарда биз саат 3-тө, 4-тө жатабыз да матчты көрүпчү. Жатып атканда анан бир бала намаз окуп аткан болот да. Намаз окуп аткан болот, дуа кылып аткан болот. Машалла деп өтүп кетесиң. Ал бала анан мектепти бүтүрүп атканда хэт-трик менен бүттү. Хэт-трик деп коем. 3 илтик менен бүттү мындай. Алтын сертификат алды. Алтын тамга алды. Анан Америкага виза чыкты. Кандай гана сонун 3-өө Ооба. тең. Аракет кылды, бардык нерсесине жетти. Ошого дуа деген нерсе мен иштейт деп ойлойм да. 100% иштейт. Аллах Таалаганан сурасаңар, жараткандан сурансаңар, бул нерсе жардам берет. Ооба, албетте мындайча айтканда биз билимибизди дагы өркүндөтөбүз, руханий жактан өзүбүздү дагы тынчтандырабыз. Ооба. Анан мындай суроо өтө көп жаралат да окуучуларда. Мисалы, мен курска барбай туруп деле өзүм жакшылап үйрөнүп, мектептен жакшылап окуп туруп деле жакшы балл алсам болобу, 200дөн ашсам болобу депчи. Буга кандай карайсыз? Же болбосо жок дегенде бир курска баруу керек деп ойлойсузбу? Бул ар бир окуучунун өзүнө көз каранды деп ойлойм. Дегенде сөзсүз бир курска барыш керек. Же болбосо сөзсүз минтиш керек, сөзсүз тигинтиш керек деген эреже жок. Ар бир окуучунун өзүнө ыңгайлуу нерсени кылышы керек. Эмне кылса болот? Мисалы, кээ бир окуучулар бар, мен өзүм даярдана албайм. Мисалы, окуучу ушуга чейин эч нерсе үйрөнбөгөн болсо 11 жылдын ичинде, анан 11-класска келип алып туруп эле мен өзүм үйрөнөм дей турган болсо, анда бир аз кыйналат. Бул курска барганда бул убакытты үнөмдөө, анан ошол эле учурда энергияны үнөмдөө болуп атпайбы? Себеп дегенде, эмне кыласың, бирөө сага жол көрсөтпөй турган болсо, анда барып туруп эле мындай туура эмес маалыматтар менен окуп даярданып алышың мүмкүн. Анан убактың деле ошол туура эмес убактың кетет, анан туура эмес маалыматтарды окуп үйрөнгөнүң үчүн дагы энергияң дагы кетип атпайбы? Ошого курс бул жерде жөн гана бизге жардамчы катары. Окуучунун өзүнүн көз каранды көп басымдуу бөлүгүндө, бирок курс негизги бизге жардамчы нерсе болот. Мисалы, мындай эле суроо болот да, акырында келип турупчу. Мисалы, олимпиададан мен машыктыруучусу утсам болобу? Мм. Дүйнөлүк олимпиадага катышып атасың, бул жакта эң мыкты спортчулар келет, а сен болсо мен эч кандай машыктыруучусуз ошол олимпиадага катышсам болобу? Болот, албетте болот. Бирок ал машыктыруучу жок дегенде сага окшогон дагы толтура чемпиондор даярдаган машыктыруучу болот. Анан ошол эле учурда өзү дагы жакшы ийгиликтерге жеткен болсо, анда сенин басып өтүп аткан жолуңду ал басып өткөн болот. Анан ошондуктан ал сага жардам берет да. Мгм. Ошого менин оюмча курска барган бул убакытты үнөмдөөдө аябай жакшы. Анан ошол эле учурда энергияны үнөмдөөдө аябай жакшы. Ошондуктан мен окуучуларда айтат элем, курс тандайсыңарбы же болбосо курс тандаганда деле курс эмес, менин оюмча мугалим тандаган дагы жакшыраак болот. Дегенде
азыр могу курс жакшы экен же болбосо бул курс жакшы экен дегенде, ал курска барганда сага кайсы мугалим берет билбейбиз да. А биз мугалим тандасак дагы жакшыраак болот. Себебинде бизди үйрөтө турган курс эмес, бизди үйрөтө турган ошол мугалим же болбосо куратор. Биздин өзү биз басып өткөн жолду өздөрү басып өткөн. Ошого мен айтат элем, мугалим тандаган дагы жакшыраак болот. Абдан сонун, жакшы жооп болду окшойт. Анан сиздин дагы бир берген интервьюңузда мындай деп айткан экенсиз: биздин дүйнө таанымыбызды ушу 1 класстан бери кеңейтсек, бул алтын сертификат алууга аябай гандай чоң өбөлгө түзөт депчи. Анан бирок кээде мындай учурлар болуп калат. Машалла. Бул Мгм. интервьюну көрүп чыктың Ооба, деп эмеспи? көрүп чыктым. Сонун. 1 класстан бери ушул 11 класска чейинки баалар дагы аябай гандай маанилүү, 4-5ке окуп деп. Бирок ошол жалаң отличник болуп жүргөндөр, 5ке окуп жүргөндөр кээде аз балл алып калышат дагы, ойноп күлүп жүрүп 3ке окуп жүргөндөр кээде көп балл алып кетет да. Анан орусча айтканда мындайча удача деген сөз дагы жыйыртыга мындай тиешеси бар деп айтсак болобу? Же буга көз карашыңыз кандай? Сонун суроо. Негизи удача деген нерсе бар. Жерде бар, болот. Бул нерсе болот. Мындай нерселер толтура эле болуп келген. Мындан кийин да боло берет. Себебинде бул жерде жанагы сиз айтып атпайсызбы, мисалы 4-5ке окугандар менен 2-3кө окугандардын кээде айырмасы болуп калат. Жанагы 2-3кө окугандар көбүрөөк балл алып калат. Мунун себеби көпчүлүк учурда мындай болот. Түшүндүрүп берем. Дүйнө тааным деген нерсе бул бааларга көз каранды эмес. Ошол нерсени эске алалы. Себеп дегенде, жанагы мисалы кээ бир окуучулар бар, интроверт окуучулар бар. Алар ошол мугалимдердин көп суроолоруна жооп бербегендиги үчүн, же болбосо класста активный болбогондугу үчүн алар жакшы баа албашы мүмкүн мугалимдер тарабынан. Ал эми эч нерсе билбесе дагы жанагы биринчи партага отуруп алып туруп, мен эжекей, мен тигинтем, мен мындай кылам деген, же болбосо эжекей менен мамилеси, мугалим менен мамилеси жакшы болгон. Ошол мугалим дегенде дароо эле эжекей деген нерсе эске келе берет экен көпчүлүк учурда, аялдар дегендечи. Кечирим сурайм. Мен мугалим менен жакшы мамиледе болсоң, же болбосо башка нерсе болсоң, ошол үчүн деле 4-5 коюп бериши мүмкүн. Себеби бул жерде адамдык факторду эч ким жокко чыгарган эмес да. Анан дүйнө тааным басымдуу бөлүгүндө дүйнө тааным ролду ойнойт. Ойрат тапшырарда. Ошого жанагы 1 класстан эмес, төрөлгөндөн баштап эле жанагы мисалы сен ата энең кандай темаларда сүйлөшөт, досторуң кандай темаларда сүйлөшөт, сен өзүңдүн кызыккан темаларың кайсы, анан ошолорго жараша сен дүйнө таанымың калыптанат да. Анан ошону менен эмне болот? Сен жанагы жээртиге кирип атканда ошол нерсе аябай чоң таасирин тийгизет. Бул нерсе бар. Анан жанагы 2-3 менен 4-5тин айырмасын түшүндүрүп берем. Бул жерде дагы даярдык биринчи кезекте роль ойнойт. Себеп дегенде 2 окуучуну киргизе турган болсоң, бирөөсүн 2-3кө окуган даярдансын дейли 1 жыл, ал эми 4-5ке окуган мектепте аябай сонун окусун, бирок даярданбасын. Анан бул жерде эмне болот? Жанагы 2-3кө окуган албетте жакшыраак боло алат. Себебинде ОРТнын логикасы ушундай, ОРТнын логикасы башкачараак, бир аз ага даярданышыбыз керек. Анан ушул жерден мындай суроо келип чыгат: эгерде биз 11 жыл билим алсак, 11 жыл мектепте окусак, азыр 12 жыл өтүп атат окшойт, Ооба. 12 жыл мектепте билим алсак, анан биз кайрадан ОРТ деген экзамен менен биздин тагдырыбыз чечилип атат. Эми университетке өтүшүбүз же өтпөшүбүз чечилип атат. Ал эми ОРТ бул мектептин билими эмес да. Анда биз эмне үчүн 12 жыл билим алып атабыз? Эмне үчүн жанагындай башкача тест кылбайт, мектептин берген билимине жараша деген суроо пайда болот. Бул суроо азыркы учурда аябай актуалдуу. Ооба. Билим берүү министрлигинен, агартуу министрлигинен баштап ар бир тест тапшыра турган окуучуга чейин ушул нерсе эмне үчүн мындай, эмне үчүн тигиндей. Достор, ОРТ деген бул биздин алган билимдерибиздин жыйындысын текшере турган. Мисалы географияны окудуң, географиянын суроо кошумча да келет, негизги да келбейт. Эгерде сен медик болом десең, анда географияны тапшырбайсың такыр эле. Бирок анда эмне үчүн мен географияны окуйм? Булардын баары биздин дүйнө таанымга таасир этет. Булардын баары биздин дүйнө таанымды толуктайт. Ал эми ОРТ ошол сен 11 жылда алган билимиңди текшере турган тест. Мисалы математикада келди, колонкалар деген бөлүм бар. Өзүңүз көрсөңүз керек, бул математиканын биринчи бөлүгү. Эки колонкаларды салыштырасың. Ошол салыштырганда бул дагы математиканын базасы да. Бул жерде 6-чы, 7-чи, 8-чи класстагы эле темалар да математикадагычы. Бул жерде кошуу, кемитүү, 4-түн 5-чи даражасы чоңбу же болбосо 5-тин 4-чү даражасы чоңбу деген суроолор. Булардын бардыгы биздин дүйнө тааным, булардын бардыгы биздин кийин келечекте ооба 100% түзмө-түз мисалы тамырдан 4тү алып чыкканың сага жашооңдо таасирин тийгизбеши мүмкүн, бирок бул дүйнө таанымыңды кеңейте турган нерселер. Ошондой маалыматтар. Ошого ОРТ деген бул аябай идеалдуу тест. Ушинтип айта алам, ОРТ деген бул аябай идеалдуу тест. ОРТга бардыгы даярданыш керек. Бул ошол дүйнө таанымды текшере турган тест. Бизде мектепте 4кө 5кө окуганың эмес, университетке келгенде
дүйнө таанымың сени адамдар менен дос кылат, дүйнө таанымың сенин анализ кылганды үйрөтөт, дүйнө таанымың мугалимдер менен же болбосо достор менен мамиле кылганды үйрөтөт. Ошого дүйнө таанымын текшере турган тест ОЕРТ. Бул аябай идеалдуу тест, буга альтернатива азыркы учурда жок. Э, э, Кайсы нерселерди өзгөртүш керек? ОЕРТте өзгөртө турган эч нерсе жок. Мисалы, окуу жана түшүнүү деген нерсе бизде мектепте өтүлбөйт. Бирок биз тарыхта окуп туруп түшүнүүгүбүздү айтып беребиз да мугалимге келип туруп. Бул нерсе сизде болгон болсо керек. Тарыхтан бизде мугалимдер дайыма түшүнүүгү айттырмай. Географиянан ошентесиң. Бул окуу жана түшүнүү демек бар. Адабияттан деле биз канча чыгармаларды окудук. Ал эми аналогиялар, булар салыштыруу дегенде бул сөз менен бул сөздүн байланышы эмнеде? Буларды деле биз 100% аналогия деген теманы өтпөгөнүбүз менен биз бүт нерсени жашообузга салыштырып эле келебиз. Бир нерсе менен бир нерсени байланыштырып келебиз. Грамматика болсо, грамматиканы өтөбүз да. Кыргыз Ооба. тилинин грамматикасын билишибиз керек. Пунктуацияны же болбосо орфографияны билишибиз керек. Себебинде биз ден соолук деген сөздүн кантип жазылышын, же болбосо дагы эмне, автоунаа деген сөздүн кантип жазылышын, санарип деген сөздүн кантип жазылышын билип алганыбыз кыргыз тилинде туура жазганды үйрөтөт. Анан кээ бир эжелер, мугалимдер мынтип дагы айтып коюшат да, мисалы, сен кыргыз тилден эле аябай жакшы даярданып койсоң, ушул проходной балл деп айтып коебуз, ошондон өтөсүң. Босого балл деп коет, Босого балл. Ал эми математикадан тип көп деле ага убактыңды коротпой эле койсоң болот депчи. Анан буга кандай карайсыз? Экөөнүн бирөөсүнө эле катуу даярданып дагы жакшы балл алса болобу? Сиздин биринчи сурооңузга жооп берейин. Босого баллдан өтүп койсо болот деген. Босого баллдан даярданбай деле өтүп койсо болот. Эч кандай даярданбай туруп эле жөн гана мисалы алган билим, мектепте алган билимдери аябай жакшы болгон болсо дегенде, мисалы 100% билим берип атат мектеп бизге. Ошонун 60%ын алган окуучу 110дон өтүп кетет. 60%ын алган окуучу. Мындай 5ке 5ти кошо алган, 6га 5ти кошсо 11 боло турганын биле турган окуучу 60%ын билсе, ошол мектептеги билимдердин 60%ын алган болсо, анда 110дон өтүп кетиш керек. Себеп дегенде, өзүңүз деле тапшырып көргөн болсоңуз керек, бул аябай оңой тест. ОЕРТ. Математикасы деле, мисалы, медиана деген сөз математикада же болбосо арыш деген сөз, дагы мода деген сөздөр бар. Аларды жөн гана сандарды катарынан тизип туруп эле таап коесуң да. Бул нерсени мисалы -8 чоңбу же болбосо -2 чоңбу дегенди бардык эле окуучу билиш керек да. 8 сом карызың жакшыракпы же болбосо 2 сом карызың жакшыракпы дегендей элечи. Анан ошого босого баллдан өтүш үчүн мындай жакшы эле билимиң болсо, 1-2 жолу пробный тест тапшырып өзүң өтө аласыңбы жокпу ошону текшерип койсоң, босого баллдан өтүп кетесиң. Жакшы балл алуу. Жакшы балл алыш сиз үчүн канча балл? 200 баллдан өйдө же болбосо 180ден өйдө деп көрөсүз. 180ден өйдө болуш үчүн бир эле же болбосо 180 же болбосо 200дөн жогору балл алыш үчүн бирөөсүнө гана даярданган жетишсиз. Кыргыз тилге орто эсеп менен ушинтип эсептеп чыгышат, 178 балл берилет. Ал эми математикага 67 балл берилет. Бирок биз кыргыз тилден 178 эч качан кыла албайбыз. Гарантия Аябай жок. кыйын. Себеп дегенде мындай, практикалык грамматикада биз гарантия 30да 30 кыла алабыз. Эгерде жакшылап отурсак эле кылсак болот. Аналогияны анан окуу жана түшүнүүнү. Бул жерде түзүп аткан автор менен оюбуз келишиши аябай кыйын. 30да 30 жалпы аналогия менен грамматиканы тагыраак айтканда окуу жана түшүнүү суроолорун бириктирсек 60 суроо. 60 суроодо бир адам менен бардык жерде оюң бирге чыгышы кыйыныраак болот да. Анан ошого 178 алыш аябай кыйын. Ошого математикаңыз начар болсо, кыргыз тилден аябай сонун даярдансаңыз деле 180ден жогору алыш бир аз кыйыныраак. Бирок математикаң ал учурда 0 болгон учурда деп атам да. Математикаң 40 болуп атса, бул 40 аябай эле жакшы болуп атпайбы кээ бир окуучулар үчүнчү? Анда 180ден жогору балл аласың. Мгм. Алса болот. 200дөн жогору балл алыш үчүн же болбосо алтын сертификат алыш үчүн эки тарапты тең мыкты деңгээлде өздөштүрүш керек. Экөөсүн тең окуганга эч кандай убакыт кетпейт. Айтып атам, мисалы, биз математикадагы темаларды эсептеп чыктык, болжол менен 25 тема чыгат экен. Ошол 25 теманы күндө бирден үйрөнсөң, 25 күндө бүтүрөсүң. Бир айдын ичинде толук Бир бүтүрөт айдын ичинде экенсиң да? математиканы аябай сонун бүтүрөсүң деген нерсе да. Анан аналогия окуу жана түшүнүү практикалык грамматикага ашып барса 1,5 ай кетет. Аябай сонун үйрөнүш үчүн. Демек, окуучу мындай жакшылап көңүл бура турган болсо, 3 айда ОЕРТга даяр болот. Бирок бул интенсивно даярданыш керек. Кээ бирлер бул нерсени көтөрө албайт. Азыркы учурда зомерлер бул нерсени көтөрүшү бир аз кыйыныраак, себебинде буларга кыска дофаминдер ушундай окуп кыска дофаминди сиз деле аласыз, мен деле алгам бош учурубузда. Reels көрөбүз, же болбосо Shorts көрөбүз, же болбосо TikTok көрөбүз дегендейчи. Ошого эң жакшысы күчтү азайтыш керек. Нагрузка деп коет. Узак убакытка созуш керек.
же болбосо 11 класстын сентябрынан, эң жакшысы 10 класстын сентябрынан даярданып баштаган дагы жакшыраак. Мгм. Бирок азыркы учурда бизде эсептеп көрсөк март, апрель, май 3 эле ай калыптыр Мгм. окуучуларыбыздын убагында. Анан ушул 3 айда өтө катуу даярдануу үчүн эмне кылышыбыз керек болуп атат? Жалпылап айтканда, М. Бул жылкы окуучулар үчүн болсун. бул Ал жылкы эми окуучулар үчүн. башка учурда көрө турган окуучулар үчүн мен башка кеңешти берем. Эки башка кеңеш берип өтөм. Биринчи, бул жылкы 3 айлык интенсивный даярданыш Аз боюнча гана даярдык. убакыт калды деп шашылып паника болуп жаткан окуучулар үчүн совет болсун энди. Ооба. Кеңеш. Мен экинчи жолу тапшырып атканда 10 күн калганда даярданып баштагам. Экинчи жолу жер тапшырганда мен 10 күн калганда жанагы аутсынан чыгам деген чечимди кабыл алдым. Анан башка университетке тапшырышым керек деген чечимди кабыл алгам. Анан чыктым. Университеттен чыктым. 10 күн калганда даярданып баштадым. Мен эмне кылдым? Биринчи эле чуркап барып пробный тест жаздым. Өзүмдүн балымды текшерип алышым керек. Кайсы темалардан алсызмын, ошолорду билип алышым керек. 176 балл алдым. Анан ошол сынамык тесттен анализдеп көрдүм. Кайсы жерлерде каталар кеттим, кайсы темалардан ката кетирдим, кайсы темаларды сонун билем. Анан ошол билбеген темаларымды кайрадан окуп чыктым, күчтөндүрдүм. 2-3 күн убакыт кетти буга. 2-3 күн убакытта кайрадан пробный тест тапшырдым. 196 баллга көтөрүлдүм. 172 экен, биринчиси 176 деп алдым окшойт. Мгм. 172ден 196га көтөрүлдүм. Демек, мен 2-3 күндө ушунча балл кошуп атам, 24 балл скачок кылып атам да. Андан кийин каталарды иштеп чыктым кайрадан. Андан кийин кайрадан тапшырдым, 207 балл. Кайрадан Мм. каталарды иштеп чыктым 2-3 күндө. Кайрадан тапшырдым, 217 балл. Анан ошол менен ОРТга кирип кеттим. Бул 10 күндүн ичинде болгон скачок. Азыр 3 ай бул жакшы эле, жетиштүү эле. Бирок аябай аракет кылыш керек да. Мен себеп дегенде ошол учурда саат 10:30да өчүп калчумун. Өзүм барып туруп эле билбейм. Ал учурда ар кандай сериалдар болчу УТРКнан, ошол сериалдарды көрүп отуруп эле, сериалдар башында эле жанагы интросу башталганда эле өчүп калчумун. Анан саат 5те туруп даярданып баштачумун. Эртең менен саат 5те. Бул үчүн дисциплина керек. 10 күндө даярданыш үчүн. Бирок аябай эле интенсивдүү даярданганда кыйналып кетиши мүмкүн да окуучуларчы. 3 айда мен азыр жана айтып өткөндөй эле убакыт жетишет. Ошол 1 ай математикага аябай сонун көңүл бурса, бирок ошол учурда деле кыргыз тилди унутпаса деп айтат элем да окуучуларгачы. Математиканы аябай сонун үйрөндүң, анан 1,5 ай кыргыз тилин үйрөндүң, 1,5 ай кыргыз тилин үйрөнүп атканда 1 ай математиканы үйрөнгөнсүң, бирок математиканы унутуп калышың мүмкүн да. Ошого экөөсүн чогуу алып кеткен дагы жакшыраак деп эсептейм. Математикалык эсептерди чыгарып турган, ошону менен эс алганды үйрөнүп алышыбыз керек да. Ошондо жакшыраак болот. Анан 2,5 айда бүт теорияларды үйрөнүп бүткөндөн кийин, анан эмне кыласың? Жарым ай жалаң гана практика кыласың. Анан бул нерсе мурда болчу. Менин убагымда ошондой болчу. Бирок азыркы учурда технологиянын өнүккөнү менен онлайн курстар чыгып атпайбы? Онлайн курстарда эмне болуп атат? Сага бүт сабактарды даяр кылып берет. Аябай сонун качествода. Сен бир теманы түшүнбөсөң, кайра көрсөң болот. Же болбосо бир теманы сонун билсең, өтүп кетсең болот. Оффлайн курста эмне кыласың? Айла жок окуйсуң Бир де. теманы билсең деле айла жок башкалар үйрөнүп алыш үчүн отурушуң керек да. Ошого жакшы бир жыйынтыкка жетиш үчүн онлайн курстар дагы жакшыраак болуп калды окшойт деп эсептейм азыркы учурда. Ооба, базаңды көтөрүп алыш үчүн онлайн курстар аябай сонун жардам берет. Жакшы баллга жетип алыш үчүн дагы аябай онлайн курстар жардам берет. Бирок кээ бир учурда мындай болот. Бизде дагы деле неме бар. Мен мисалы мугалимдин жанында отуруп сүйлөшүп туруп, анан жакшыраак балл алсам болот. Эми бул ар кимдин өзүнүн эмесинен. Кандай десем, Өзүнүн көз өзгөчөлүгү каранды. деп, өзүнө көз каранды деп айтсак болот. Бирок мисалы азыркы учурда ошол 2,5 айда бүт темаларды үйрөнүп чыгыш керек экен, анан ушунча 2,5 ай курска барыш керек экен деген нерсе жок да. Жөн гана онлайн курстардан даяр сабактарды алып туруп эле, даяр жерлерди көрүп койгон дагы эффективдүүрөөк деп ойлойм. Ал эми ошол аз убакыт калганда ЖРТга тапшырууга кайсыл темаларга дагы да көбүрөөк көңүл бурушубуз керек, же болбосо ушул нерселер көп келет, ушуга сөзсүз жакшылап көңүл бургула деген темалар кайсылары? Мисалы кыргыз тилинен болобу, математикадан болобу? Баары. Бүт бардыгы. Ооба. Себеп дегенде, мындай карасаңыз, пунктуациядан сөзсүз суроо келет. Орфографиядан сөзсүз суроо келет. Кыргыз тилинин практика грамматикасында. Бирок окуу жана түшүнүүдө автордун ою боюнча көп суроо келет. Же болбосо саптар боюнча байланыштан көп суроолор келет деп айта албайбыз да. Сиз дагы өзүңүз дагы 10 жолу пробный тест тапшырган катары, 205 балл алган катары бул нерсени далилдеп бере алсаңыз керек. Аналогияда деле
сомонун тесттерин текшерип көрсөңүз, бирөөсүндө түшүнүк орун байланышы көбүрөөк, бирөөсүндө түшүнүк мезгил байланышы көбүрөөк, бирөөсүндө себеп натыйжа байланышы көбүрөөк, бирөөсүндө антонимдик синонимдик байланыштар көбүрөөк. Кыскасы ар кандай боло берет. Ошого булардын сому ар кандай бергендиги үчүн бир нерсе дей албайбыз. Ар кандай бергени менен аябай сонун берет деп эле айта алам сомону. Сомого азыркы учурда бир аз немелер болуп атат. Бирок сому аябай сонун. Аябай идеалдуу тест. Бул нерсеңиздерден жазбаңыздар деп дагы айтып өтөт элем сомого. Анан ошого аз күн калганда эмне кылып даярданыш керек, кайсы темаларга көңүл буруш керек, баарына көңүл буруш керек. Анан аз күнгө калтырбаш керек деп айтам. Аз күнгө калтырып, аз күн калганда даярданам деген бул туура эмес. Өзү паникага алып келип салат, Ооба. э? Эртерээк даярданып баштасын, ошол дагы жакшыраак. Ооба. Анан мен аябай кызыккан бир суроо жаралды. Курстар боюнча дагы сүйлөшүп калдык, онлайн курстардын таасири тууралуу. Ал эми сиздин учуруңузда сиз кайсыл курстарга баргансыз? Кайсыл курстар А менен даярдангансыз? Аябай жакшы суроо. Кадамжайда окуп калдым мен. 11-классты Кадамжайдан бүтүрдүм. Ошол учурда Кадамжайда деле курстар болсо керек эле. Эгерде жаңылышпасам. Бирок мен Кадамжайда курстар бар экенин билбейт элем. Анан Бишкекке келмей болдум. 10-классты бүтүрүп атканда Бишкекке келмей болдум. Бишкекте мен 2-3 ай ОРТга даярданып кетем. Себептен менде ошол учурда эле так максат болуп атат. Мен алтын сертификат алам, Кыргызстандагы эң мыкты университеттердин биринде окуйм. Мгм. Анан 10-класска келдим. Бул жактан квартирага жайгаштым, батирге жайгаштым. Анан ал жерден уже досторубуз менен чогуу курска барып келебиз. 2 ай окудум курста. 2 ай окуганда жакшы нерселерди үйрөндүм десем болот. Жакшы убакытты өткөрдүм десем болот. Бирок аябай көп акча кетти. Ошондо сиз кайсыл курска бардыңыз? Секом, Аа, Нова сыяктуулар өтө популярдуу эле ошол м, убактарда. Ошол учурда мен Секомго баргам. Мгм. Бизге мугалимибиз жакшы чыгып калганы неме болду да, бонус болду да. Биздин мугалимибиз өзүбүздүн мектептин бүтүрүүчүсү болуп калды. О, сонун. Математиканан. Анан бир вайпта болуп, ошол мугалим бизге жакшы түшүндүрүп берген. Жакшы. Ошол 2 ай окуп кеткем Бишкекте. Абдан сонун. Анан азыркы учурда мындай дагы бир аз маселелер, балким маселе деп айтпасак дагы, окуучуларды кызыктырган дагы бир суроо жаралат да. Кыргыз тилдүү мектептерди бүтүргөн окуучуларга караганда орус тилинде тапшыргандар дагы да көбүрөөк алтын сертификат алат деп айтышат. Анан орус тилинде тапшырсаң дагы да жеңилирээк болот депчи. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Чындап эле ошондойбу? Кыргыз тилинде тапшыруу өтө оорбу? Ушул суроону аябай күттүм. Бул суроо боюнча өзүм деле бир кайрылуу жасасамбы деп ойлоп аткам. Мен өзүм кыргыз тилинен алтын сертификат алгам. Бул нерсени баса белгилеп өтүшүм керек. Жана мен өзүм окуучуларды ушул кыргыз тилинен даярдайм азыркы учурда. Бирок жанагы алтын сертификатты 2 бөлүш керек деген сунуштар аябай көп келип атат. Байкадыңызбы? 25тен кылып же болбосо коэффициентине карата бөлүш керек, тигиндей мындай деген нерселер бар. Муну кимдер айтып атат? Муну кыргыз класстын мугалимдери айтып атат. М. Ооба, кыргыз тилине көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бирок бул нерсе алтын сертификатты 2 бөлүү керек деген нерсеге себеп болбош керек деп эсептейм. Анан кыргыз тилинен тапшырып аткандар болсо, кыргыз тили аябай жеңил. Ушул нерсени айтат элем. Кыргыз тилинде тапшыруу жеңилирээк. Эми мен үчүн жеңилирээк дейинчи. Ар ким үчүн ар кандай болушу мүмкүн. Бирок орус тили оор эле, анан кыргыз тили жеңил эле деген нерсе жок. Же Демек болбосо бул жөн гана миф. 100% миф деп дагы айта албайм. Мынтип айтайын. Мисалы биз сомого киргенде саптар менен байланыш бир аз айырма болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде сиз мисалы орус тилинен тапшыра турган болсоңуз, сизде 150 сап болушу мүмкүн, ал эми менде 170 сап болушу мүмкүн саптарда. Айырмачылык. Бул жерде эмне келип чыгып атат? Бул жерде бир сөздүн бизде кыргыз тилинде аябай көп сөз менен түшүндүрүлүшү болушу мүмкүн. Мисалы орус тилинде бир сөз болсун, аны кыргыз тилинде биз 2-3 сөз менен түшүндүрүп беришибиз мүмкүн да. Ар кандай немелер болуп калат, нюанстар болуп калат. Ошого бул жерде кыргыз тилинин ичиндеги өзүнүн немеси да, өзгөчөлүгү. Кыргыз тилинин өзгөчөлүгү деп айтайынчы бул нерсеничи. Окуу жана түшүнүүдө эле көйгөй болуп аткан болбосо, башка эч жерде эч кандай көйгөй жок. Грамматикасы аябай сонун. Бирок мен бул нерсени айта алам, компенсация кылып беришет. Сомочу мисалы эмне кылды, окуу жана түшүнүүдө тексттер бир аз узунураак болуп калган болсо, аналогияда суроолор жеңилирээк болуп калышы мүмкүн. Грамматикада суроолор жеңилирээк болуп калышы мүмкүн. Мисалы грамматиканы карап көрсөңүз, кыргыз тилинин грамматикасы аябай жеңил. Аябай жеңил. Биз
айтпайбыз да, мисалы орус тилинин грамматикасы бир аз биздикине караганда кыйыныраак, аларга деле мындай жеңилдик кылып берели дебейбиз да. Ошого бул жерде мен бардык кыргыз тилчилердин көп басымдуу бөлүгүн дейинчи оюна кошула албайм. Анан ушул айтып аткан нерселерди дагы неме кылбайм. Өзүңөрдүн мээңерге киргизип албагыла. Жанагы орус тили жеңил эле, кыргыз тили кыйын эле. Ошондуктан мен орусча тапшырганым дагы жакшыраак болот окшойт, жакшыраак боло алат окшойм деген нерсе бул туура эмес. Сиз өзүңүз кайсы тилде ойлонуп аткан болсоңуз ичиңизде, ошол тилде тапшырганыңыз жакшыраак болот да. Ошого мен мисалы өзүм 2 жолу алтын сертификат алган адам катары айтып атам, кыргыз тили жеңил эле болчу. Кыргыз тили мен андан кийин окуучулар дагы кирип чыгып атат, андан кийин сомон тесттери дагы чыгып атат. Эч кандай кыйынчылык жок да. Ооба, кээ бир учурда 1-2 суроолордон болуп калышы мүмкүн, бирок бул 5-6 жылда 1-2 суроо болуп аткандыгы бул деле адамдык фактор, бул сомо жаман дегенди түшүндүрбөйт да. Ошого айтат элем, алтын сертификатты бөлгөндүн кереги жок. Мени азыр бул жерде сөгүшү мүмкүн, каргашы мүмкүн, жамандык тилеши мүмкүн. Бирок алтын сертификатты бөлгөндүн кереги жок. Эмнеге? Биринчи кезекте орус класста окуп аткандар дагы Кыргызстандын жарандары. Кыргыздар, алар деле орусча окуса деле. Биз алардын укугун тебелебейли да. Мисалы 2 бөлө турган болсок, мындай болуп калат. Орус класстарда 230 же болбосо 225 алгандар алтын сертификат албай атат, кыргыз класстарында 215 алгандар алтын сертификат алып атат деген нерсе да. Биз максатыбыз Кыргызстандагы эң акылдуу 50 абитуриент тандап алышпы? Алтын сертификат берип атканда, же болбосо кыргыз класстарынын арасынан эң акылдуу 25 менен орус класстарынын арасынан эң акылдуу 25 тандап алышпы? Анда алтын сертификаттын түшүндүрмөсүн өзгөртүш керек. Биздин максатыбыз кыргыз класстарынын арасынан эң акылдуу 25 тандап алыш, анан орус класстарынын арасынан эң акылдуу 25 тандап алыш деген нерсе. Жалпы Кыргызстан боюнча эмес, Ооба. экиге бөлүп Ооба, караганда 2 ушундай бөлүп болуп туруп. калат. Бирок алтын сертификат бул жалпы Кыргызстан боюнча эң акылдуу 50-ні тандап алыш керек болсо, бул жерде эч кандай бөлгөндүн кереги жок. Кыргыз класстардыкы мындай эле, кыргыз класстардыкы эле эмес, окусаңар чыгат. Бүт нерсени окуса болот. Абдан сонун. Чындап эле, эгерде биз ушул орус тилине тапшырсак дагы да жеңилирээк деп өзүбүздүн мээбизге киргизип алсак, анда биздин кыргыз тилине даярдануубузга болгон мотивациябыз өчүп, өзүбүздү артка тартып койгон болуп калабыз да. Анан тестке кирип атканда эле уже мен могулардыкы жеңилирээк болуш керек деп ушундай болуп калат. Ооба, чындап эле. Анан ошол сиз тест тапшырып жаткан учурда айтып атпайсызбы, эч кандай толкундануу болгон жок депчи. Бирок эң биринчи пробный тест жазганда канча балл алгансыз жана ошол учурдагы сезимдериңиз боюнча дагы сүйлөшсөк. Мен эң биринчи пробный тестти 10 класста жазгам. 10 класстын сентябрь айында жазгам. Толкундануу болгон эмес. Ошол эле учурда. Ошол эле учурда классташтарым менен эми бир класс болуп жазганбыз да. Анан толкундануу болгон эмес, себебинде мен классташтарым менен эле ойноп күлүп эле жазганбыз. Бири-бирибизди карап коюп, жылмайып коесуң бири-бириңе, могу кандай болот деп мындай көзүң менен сүйлөшүп коесуң. Анан ушинтип эле жазганбыз. Анан эч кандай толкундануу болгон эмес. Жыйынтыгы болсо 10 класста 156 балл болгон. Бул дегени бул нерсени айтып атат. ОРТга эч кандай даярдыксыз кирсең деле, дүйнө таанымың жакшыраак болсо, анда жакшы эле балл аласың. Мен ошол учурда мисалы медиана деген сөздүн эмне экендигин билбейт элем, мода деген сөздүн эмне экендигин билбейт элем, арыш деген сөздүн эмне экендигин билбейт элем, аналогия деген эмне экендигин билбейт элем. Жөн эле кирип туруп эле тапшыргам. Аналогия деген моундай байланыштарды үйрөтөт деп эми бир аз айтып койгон болушу мүмкүн, бирок аналогиянын түрлөрүн, себеп натыйжа деп бөлөбүз, антонимдик деп бөлөбүз, аларды билбейт элем да. Мен жөн гана кирип туруп тапшыргам. Ошондуктан бул жерде эгерде мындай 150-160 алам десең, анда бир аз даярданып койсоңор жетет. Ал эми жакшыраак боло алам десеңер, бир аз аракет кылыш керек деген жыйынтыкка келип чыгабыз да. Ушундай. Ага. Жакшы. Анан көбүнчөсү айтып коет да, мисалы биз алтын сертификатты аябагандай идеалдаштырып алып атабыз, же болбосо Кыргызстанда гана мүмкүнчүлүктөрү бар деп. Бирок мен бул нерсеге каршы чыгат элем. Анан сиздин оюңузда дагы сурагым келип турат. Эгерде чет өлкөгө тапшырабыз десек, ушул алтын сертификат бизге кандайдыр бир жардамын, таасирин тийгизеби? Ооба, тийгизет. Кээ бир университеттер бар, мамлекеттик экзамен деп айтып коюшат алар. Ошол жердин мамлекеттик экзаменден жакшы балл алгандардын катарына киргендерди жанагы биз өзүбүз скидка менен, арзандатуулар менен алабыз деген нерселер бар. Анан бул нерсени айтып коюш керек. Алтын сертификат деген бул келечегиң аябай сонун болот деген түшүндүрбөйт. Мен алтын сертификат алсам эле дүйнө томкоруп, ойдом коруп салдым, дүйнө менин бутумдун астында болот деген нерсе туура эмес. Алтын сертификат деген бул сага аябай сонун мүмкүнчүлүк. Андан ары жашооңду кандай улап кетесиң. Мисалы алтын сертификат алдың, Кыргызстандагы бардык университеттерде бекер окуй аласың. Бул сен контракт төлөбөшүң үчүн мүмкүнчүлүк.
Бул сен ата энеңден көбүрөөк акча ала аласың контракт төлөбөгөндүгүң үчүн, бул үчүн мүмкүнчүлүк. Анан алтын сертификат менен дагы эмне, мисалы УТСА деген университет бар, баарыбыз эле билсек керек, бул нарында алтын сертификат менен университетине толугу менен бюджетти өткөрөт. Ошол эле учурда мисалы жатаканасы бекер болот, тамак ашы бекер болот. Бул аябай сонун бир мүмкүнчүлүк болот да алтын сертификаттачы. Ошого алтын сертификаттын мүмкүнчүлүктөрү аябай чоң. Ал эми чет өлкөгө тапшыруу боюнча айта турган болсок, Гонконгдо CTU деген университет бар. CTU деген университет бул топ 50-ге кире турган университет. Азыркы учурда биз Кыргызстанда моундай университетибиз бар, бул топ 800ге кирди деп айтып калабыз кээ бир учурда. Азыркы учурда топ 1000де деле бизде Кыргызстанда университет жок болсо керек. А бирок CTU топ 50-ге кирет. Бул аябай сонун деген нерсени түшүндүрөт да. А ошол университет алтын сертификаттарга аябай сонун скидкаларды кылып берет. Алтын сертификат алдың, же болбосо 210+ алдың, TOEFL 79 жогору болсо, сен бюджетте окуйсуң. Плюс scholarship дегенде сага стипендия беришет. Бул топ 50-ге кирген. Анан дагы бир Америкада бир университетти билем, North American University деген университет бар. Ошол университет дагы аябай сонун мүмкүнчүлүктөр берет алтын сертификаттар менен. Биздин окуучулар тапшырып көрүшкөн. Кандай болду? Жалпы 4 жылга $88,000 скидка беришти окшойт. Ошондо $25,000 немеси болсо, контрагы болсо, $100,000 болсо 4 жылга, $88,000, ошондо жылына $3,000 эле төлөп атты биздин окуучулар. Бул нерседе дагы салыштырып айтып коюш керек, көпчүлүк университеттер ушул нерсеге аябай көңүл бурат. Бул нерсени аябай жакшы көрөбүз, айтып бергенди. Бир окуучуну угуп калдык. Ал дүйнөлүк олимпиадада химиянан болсо керек эле 3-орунду алыптыр. Дүйнөлүк олимпиадада. Республикалык эмес, Орто Азия эмес, дүйнөлүк олимпиадада 3-орунду алган. Ал окуучу үчүн 3% скидка берген ошол North American University. Ал эми алтын сертификат үчүн 93% болсо керек эле. Ошондой да. Ай, кандай Ошого гана айырмасы. мамлекеттик экзамендерге кээ бир көпчүлүк университеттер жакшы эле көңүл бурушат. Ошондуктан алтын сертификат алып деле чет өлкөгө тапшырса болот. Анан кээ бирлер айтып калышы мүмкүн, менин англис тилим жок да. Чет өлкөдө окуш үчүн английский керек. Бул керек, 100% керек болгон нерсе. Бирок бизде мисалы алтын сертификат алдың, келдиң 1 жыл курста окудуң университеттен сырткары. Биякта английский курстарга жазылдың, английскиңди жакшы кылып алгандан кийин анан чет өлкөгө кетсең болот. Ошондо чет өлкө үчүн ORT сертификаты 1 жылдан ашык жарайт да. Мисалы бизде майда тапшырсаң, июнда жыйынтыктар чыкса, ошону менен августта университетке тапшырасың, жанагы ноябрда тапшырам десең жарабайт сертификатыбыз. Кийинки майга деле жарабайт, университет кабыл албайт. Университеттер ошол тапшырган убактыңдан 2-3 айга чейин эле кабыл алат да сертификаттарды. Ал эми чет өлкөдө болсо ошол 1 жылга чейин жарай берет. Ошого сиз мисалы азыркы тапта биякта алтын сертификат алат элем, анан чет өлкөгө кантип кетишти билбей атам дегендер болсо, ушундай лайфхак бар, урматтуу достор. Эмне кыласыңар, алтын сертификатты аласыңар, келесиңер бир университетке тапшырасыңар, андан сырткары курска барасыңар, курска жазыласыңар, английскиңерди аябай сонун деңгээлге жеткиресиңер дагы, анан чет өлкөгө ошол алтын сертификат менен скидка бере тургандарга тапшырсаңар болот. Андан сонун. Чындап эле сонун жооптор болду. Мисалы, ушул алтын сертификатты алуу чындап эле бизге бир кандайдыр бир эшиктерди ачат. Ал биздин ийгилигибиздин туу чокусу эмес, тескерисинче башталып жаткан тепкичи болот да. Ал эми азыр ушул жыйынтыктоо чыгып акыркы суроомду берейин. Эгерде бизди көрүп жаткан, подкастыбызды угуп жаткан 11-класстарга бир 3 гана кеңеш бере аласыз алтын сертификатка даярдануу, ЖРТ тапшыруу учурундагы десе, эң негизги 3 кеңешиңиз кайсылар болмок? Жакшы. 3 кеңеш. Биринчи, максатты аныктап алыш керек. Бул кеңеш эмес. Максатың ар бир окуучуда болуш керек, ар бир абитуриентте болуш керек. Максат. Мен ушунча балл алам деген максат. Бул кеңеш эмес. Бул өзүңөр эле боло турган нерсе. Биринчи кеңеш эмне? Туура мугалим тандоо. Туура мугалим тандоо. Сага түшүндүрө ала турган, сенин мээңе жеткире турган мугалим тандоо. Азыр мугалимди аябай тандагыла. Мисалы, сен курс бир күндө тандап алып туруп мугалимди, анан 9 ай кыйналганын ордуна 10 күн танда, 5 күн танда. Керек болсо пробный сабактар, сынамык сабактарына барып көр. Офлайн болсо офлайн сынамык сабактарына барып көр. Онлайн болсо ошол онлайн сынамык сабактарын алып көр. Мен сабактарыңызды көрөйүн, сабактар кандай жүрөт, мисалы онлайн болсо, офлайн болсо мен сабагыңызга барып көрөйүн, сабакты кандай түшүндүрөт экенсиз. Ошол нерсени көрүш керек. Анан экинчи нерсе, туура мугалим тандагандан кийин экинчи нерсе, ошол мугалим аркылуу темаларды Адан Яга чейин үйрөнүү. Темаларды Адан Яга чейин үйрөнүү, бул экинчи кеңеш. Ал эми үчүнчү кеңеш болсо, темаларды Адан Яга чейин үйрөнгөндөн кийин сынамык тесттер аркылуу практика кылып, билбеген темаларды кайрадан кайталап практика кылып, кайра сынамык тест жаза берүү. Ушул 3 нерсе менен
алтын сертификат чыгат. Сонун абдан жакшы. Бул жактан угуп жатып дагы жаңы инсайттарга аябагандай ээ болдум. Бизди угуп жаткан ушул 11 класстар бүтүрүүчүлөр кайсыл учурда болбосун баардыгына мындай бир багыт берген, сонун маек болду деген ишеничтемин. Убактыңызды бөлүп бул жака келип бергениңизге аябагандай терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Сыналып. Эркин микрофон. Рахмат. Бул нерсе бир аз күтүүсүз болду. Эркин микрофон болсо эркин микрофон. Достор, билим алуу аябай маанилүү нерсе экен. Мен бул нерсени эми келип туруп, ушул жашка келип туруп билип алдым. Ошондуктан билим деген нерсенен эч качан тайбагыла. Билим деген нерсе аябай маанилүү нерсе. Ооба, мен билим алып илимпоз болуп кетпейм. Билим алып, билимдин түбүнө жетпейм деп ойлошуңар мүмкүн. Билимдин эмне кереги бар, окуунун эмне кереги бар деп ойлошуңар мүмкүн. Ар ким адамдардын ар кандай баалуулугу. Билим алсаңар миллиардер болуп кетпешиңер мүмкүн. Бирок билим алсаңар эң азынан кызыктуу маектеш болосуңар. Бул өзүңөрдүн ошол өмүрлүк жубайыңар үчүн же болбосо өмүрлүк жолдошуңар үчүн дагы бул плюс. Анан эң азынан балдарыңарга жакшы үлгү болуп бере аласыңар. Билим алган адам, билимдүү адам өзүнүн кайсы жерде кантип алып жүргөндү билет, кайсы жерде кантип сүйлөгөндү билет. Ошондуктан билим аябай маанилүү. Билим алгыла, окугула, үйрөнгүлө, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткыла, Кыргызстан үчүн кызмат кылгыла, элибизди, жерибизди дүйнөгө тааныткыла, эң жакшы келечек түзгүлө, өзүңөр үчүн эң жакшы шарт түзгүлө демекчимин. Ооба, ардактуу угармандар жана биздин YouTube көрүүчүлөрүбүз, анда эмесе ушуну менен биздин подкастыбыз аягына келип жетти. Маек курган Сабырбек Маликов жана Аяна Кожошова болдук. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.